Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Taala Kur'anda zamanaga bir qancha жерде qasam içken. Allah Taala qasam içe turgan bolsa ötө zarыл, maanилүү нерсеге qasam içет. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem özünün mübarek hadisinde mындай деп айтат: "İgtanim khamsan qabla khamsin." 5 nerseni 5 nerseden burada qadırlay bil деген. No ошол 5 nersenin içinden hayataka qabla mautik. Ölüm gelgenge çeyin ömürüңдү qadırlay bil деген. Hasan Basri rahmetullahi aleyhi aytat: "Ya ibn Adam, antal ayyam." O adam balası senin жашооң ömürün gündörden negizdelgen. El-leylu ve nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Gün tünü sağa amal kılıp atat. Sen dağın oşol aralıkta amal kılıp al деп айтқан. Урмат туган вакыт жакшы жаманга баарына бирдей өтө берет. Вакыт өтүп биздин өмүрүбүздөн кыскарып баратат. Ыйласак кайтпайт. Вакыт өткөн сайын биз кабырга күндөн күнгө жакындап баратабыз. Ошондуктан келиңиз өзүбүздүн вактыбызды, өмүрүбүздү дүйнө акыретибизге пайдалуу нерселерге сартайлы, коротойлу. Жалан гана дүйнөгө гана жарактуу нерселерге, же болбосо эч кандай пайдасы жок нерселерге сартап салбайлы. Жогоруда айткан сөздөрдүн натыйжасында бир зарыл, маанилүү эскертүүнү айтайын дегем. Ал нерсе жалпы адамзатты жашкары, аял эркек дебестен баардын убактысын кан соргон кенедей соруп жаткан уюлдук байланыш телефон тууралуу болмокчу. Урматтуу сизге бир суроо: канча убакыт өмүр сүрөсүз? Албетте билбейм деп жооп бересиз. Мен сизге Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'дин bir hadisini aytayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün mübarek hadisinde mınday da aytat: "İnne a'mara ummeti beyne 60 ve 70 ve aqalluhum ma yujawiz zalika." Ümmetlerimdin жашоосу 60 менен 70'in ortasında. Andan aşkanlar ötө эле az. Meyli 60 деп alganda dağın ömürdün teң жарымы uyku менен ötөt. Dana bir kança vaktısı oyun gülkü tamaşa okataş менен ötkön bolsa, anısı az gelgensiz adam özünün vaktıсын telefon деген балекетке байлап saldı. Анда жашообуздун маңызы, максаты кайда калды? Жүрөктү өйкөгөн нерсе тили эми чыгып, жүрөгү ою таза жаш нариселердин телефон көтөрүп жүргөнү. Кээ бир ата-энелердин телефонду балдарын соорото турган нерсе катары колдонуп калгандыгы. Бул учурда бала Кур'ан, адеп, ыйман үйрөнүш керек эле. Кээ бир ата-энелердин бул кылгандыгы кудум эле мындай сезилип калат. Ата-эне баласына ууну сунуштап, балам, мына ушул ууну ичип алсага пайда болот дегендей болуп калды. Жаштардын жаштыгы көп нерсеге жетише турган учур. Интернет, WhatsApp менен өтүп калды. Телефонго караганда ата-энесине жылмайып карабай калды. Телефонго тынымсыз жооп бергендей ата-энесине жакшылап жооп бербей калды. Телефондун себебинен мусулмандын мусулманчылыгы төмөндөп баратат. Түнү бою телефон менен алек болуп ибадаттардын эң абзели болгон багымдат намазын уктап жатат. Болбосо бул учурда адам баласы күнөөлөрүнө тооба кылып, Аллах Тааладан өмүргө, жашоого береке сурап ала турган учур эле. Урматтуу, акыркы жолу телефонду карагандай Куранды качан барактадыңыз эле? Эсиңизде жок. Себеби барактаган эмессиз. Айткан сөздөрүм ачууңуз келбесин, ачуучундук айтууга туура келди. Телефондун мисалы бул жыландын уусу сыяктуу. Жыландын уусун туура негизде дары катары пайдалансак болот, ошол эле ууну ичип өзүбүздүн жаныбызды кыйсак болот. Мына ошол сыңары телефонду шариаттын чегинде зарылчылыкка жараша колдонсок болот. Эгерде шариаттын чегинен чыгып, зарылчылыктан ашыкча колдонгон болсо, анда биздин дүйнөбүзгө да, акыретибизге да толугу менен зыян болот. Кудум эле телефондун мындай абалы шайтандын бүт иштерин телефон алып алгандай, шайтан бекерчи калгандай сезилип калды. Аллах Таала бардыгыбыздын өмүрүбүздү, убактыбызды туура негизде өткөрүп, бактылуу адамдардын катарына кошкон болсун.